Урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде актуалдуу маек көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышы. Студияда Бурмагүл Чабдарова, саламатсыздарбы. Бүгүнкү биздин студиянын алгач тааныштырып өтөйүн. Талас областык ички иштер башкармалыгынын начальниги Асанов Марлис Сурапбекович, ошондой эле Талас облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн начальниги Барпеев Максат Талайбекович. Биздин студияга кош келипсиздер. Бүгүнкү күндө ошол Талас областында кылмыштуулукка каршы күрөшүү менен бирге ошол жол кырсыктарын алдын алуу чаралары кандай деңгээлде ишке ашырылып жатат? Биз ошол максатта маалымат алуу үчүн сиздерди студияга чакырдык. Алгач Марлис Сурапбекович мына акырындап жыл жыйынтыкталып баратат. Ошол мына алдыдагы аралыкта биздин ошо Талас областында кылмыштуулукту алдын алуу боюнча сиздер тарабынан жүргүзүлгөн аракеттер, анан ошол өткөн айлардагы жыйынтык тууралуу бир маалымат бере кетсеңиз алгач. Рахмат, саламатсыздар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, саламатсыздар. Жакшы суроо болду. Биринчиден, эгер кылмыштардын болушу боюнча азыркы күндө 7 ай бүтүп, 7 айдын статистикалык данныйлары чыгып калды бизде. Эгер ошолорду токтоло кетсек, 7 айдын ичинде Талас областында 466 кылмыш иши катталып, 445 кылмыш өндүрүш иши болуп, натыйжада 369 кылмыштын бети ачылып, бул 83% тегерегенде ачылышы болуп турат. Былтыркы жылга салыштырмалуу бул кылмыштардын катталышы 710 кылмышка аз катталган. Былтыр 1176 кылмыш катталган. Кылмыш иликтөө багытын айта кете турган болсок, кылмыш иликтөө багытында 7 айда 316 кылмыш өндүрүштө болуп, анын ичинен 256 бети ачылган. Былтыркы жылы бул көрсөткүч 907 кылмыш иши болуп, өндүрүштө болуп, анын 332 бети ачылган болчу. Бул дагы кылмыш иликтөө багытында да кылмыштын аз катталганы жана ачылыш пайызы дагы жогору болгонун көрсөтүп турат. Ошол эле мезгилде бизде Ички иштер министрлигинде өзгөчө көңүл бурула турган бул багыттар бар. Бул оор жана өзгөчө кылмыштардын ачылышы жана тергелиши боюнча. Эгер ал кылмыштарга токтоло турган болсок, 7 айында 17 кылмыш өндүрүштө болуп, 11 бети ачылган. Анын ичинен өзгөчө 9 кылмыш болуп, 5 бети ачылган. Ал эми былтыр болсо бул 18 кылмыш болуп, 7 бети ачылган. Өзүңүздөргө мал көрүнүп тургандай, бул ачылуу пайызы дагы бул жогору болуп, 26% жогору болуп турат. И катталганы дагы аз болуп турат. Булардын катталганын жана козголгон аз болушу бул азыркы күндө Ички иштер министрлигинин талап, биринчи талап ушу кылмыштарды болтурбоо боюнча, ошолордун алдын алуу боюнча иштерди күчөтүү талаптары коюлган жылдын башынан баштап. Анан экинчиден дагы азыр Санарип багытына көңүл бурулуп атат. Санарип багытына областтын аймагында видео көзөмөл камераларды орнотуу ишке ашырылып атат. Ошонун себеби дагы ошонун жыйынтыгы деп да айта кетсек болот да. Бирок ошого карабастан көйгөйлүү да маселелер бар. Кылмыштардын бул элдин турмуш тирчилигине таасир берген кылмыштар. Бул уурулуктар, алдамчылыктар, мал уурулуктар. Талас областы өзүңүздөр билгендей мал жанды болгондуктан мал уурулуктар дагы берде болбой койгон жок, орун алып жатат. Азыркы күндө иштеп алып баратабыз. Уурулуктар ошол эле күндө кичине өсүш байкалып атат. Бирок ачылышы дагы былтыркыга салыштырмалуу жогору көрсөткүчтү көрсөтүп турат. Максат Талайбекович, бүгүнкү күндө ошол коомчулуктун тынчын алган бул ошол жол кырсыктарынын көбөйүшү да. Анан Талас областында абалдан кабар берсеңиз, ошо азайдыбы, көрсөткүчтөр кандай? Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер, урматтуу бир туугандар. Биз Талас областы боюнча айтып кете турган болсок, былтыркыга салыштырмалуу былтыр 88 жол кырсыгы катталган. Быйыл болсо 59 жол кырсыгы катталып, ошонун 29%га азайган. Азыр жол кырсыгы Талас областы боюнча былтыркы салыштырма айтып кете турган болсок, былтыр 8 адам, былтыр 19 адам каза болуп кетсе, быйыл 8 адам каза болуп атат. Аябай былтыркыга салыштырмалуу быйыл 57 адамга азайган. Немесе элдин жаракат алгандардын саны 58ге азайган.
Былтырга салыштырмалуу айтып кетирген болсок, былтыр ушул эле немени айтып кетсек, 168 Адам жаракат алган. ар кандай денесинен ар кандай жаракат алып, 168 адамга кабыл неме түшүргөн да, ооруканага кайрылган. Малис Турапбекович, деги эле мына жогоруда да белгилеп кеттиңиз, ошол айрыкча ушу жергиликтүү жашоочуларыбыздын жашоо турмушуна мындай бир зыянын келтирген ушул айрыкча уурулук, ошонун ичинде мал уурулук боюнча дагы кеп козгодуңуз да. Анан алдын алуу аракеттери кандай? Өзүңүз билесиз, өткөндө ошол жогорку бийлик өкүлдөрү келгенде дагы ошол маселе жергиликтүү тургундар тарабынан көтөрүлдү да. Мындай бир абалдан кабар берсеңиз. Эгер мал уурулук боюнча токтоло кете турган болсок, азыркы күндө быйылкы жылы 7 айында жалпы область боюнча 210 факты катталып, 164 бет ачылган. Азыркы күндө ачылбай турган мал уурулуктардан 3 кылмыш, жалпы уурулуктардан, мал уурулуктардан 3 кылмыштын бети ачылбай турат. Бул Талас районунда 2, Бакыят районунда 1 мал уурулук. Талас районунун мал уурулуктарына токтоло кетсек, бул жайыттан кетип атат. Бир май айында 19 баш уй Казакстан тарапка өтүп кетти. Ошол жакта азыр биздин кызматкерлер иш алып барып атат. Азыркы күндө жакында натыйжасын берет деген ойдобуз. Анан жакын арада жылкы 26 баш жылкынын да өтүп кетиши ошо Казакстан тараптан 4 баш азыркы күндө табылып, калган жылкыларды табуу боюнча иштер алып барылып атат. Эми ошо жарандарга дагы кайрылып кетерим, ошол малдарын жайытка таштап коюп, убагында да карбай калып атат. 19 баш боюнча айта кетип турган болсок, 5 күн катары караган эмес. 5 күндөн кийин гана барып погодный, орусча айтканда погодный условия деп, аба ырайынын кескин өзгөрүшүнө карата ошо каралбай калды деп өздөрү түшүндүрүп атат. Анан бизде ошо эки өлкөнү бөлүп турган тосмонун да жоктугу дагы ошо кесепетин берип атат окшойт. Бийлик өйдөгү станцияларга кайрылып жатабыз. Ошол жакты тосмонун орнотуу боюнча казак тарап менен да сүйлөшүүлөр жүрүп атат деген жооптор келип атат. Чектеш айылдар, ошол жердеги башка өлкө менен чектеш айылдар менен дагы биздин кызматкерлер барып түшүндүрүштерин жүргүзүп атат. Жаз алды менен рейд жүргүзүп, биздин автоунаалар менен жергиликтүү бийликти кошуп алып түшүндүрүштөрүн жүргүзгөнбүз. Ошо мал баккандар, чектеш айылдар, малчыларды алууда ошолордун өздүгүн тактап, маалыматтарды өзүбүздүн базаларга, өзүбүздүн массивтерге киргизүү боюнча иштерди алып барганбыз. Бирок ошол эле мезгилде Малис Турапбекович, канчалык деңгээлде баягы маалыматтык түшүндүрүү иш-чаралары жүргүзүлбөсүн, ушул мал уурулук дале болсо ушу айрыкча коңшу өлкө менен чек аралаш жайгашкан аймактарда өтө чоң көйгөйдү жаратып атат да. Анан мындай бир коңшу өлкөнүн тиешелүү структурасы менен болобу же сиздердин мындай бир чечкиндүү чаралар барбы? Ушул айрыкча мындай ири сандагы малдардын уурдалышы же болбосо ал уурдалбаса дагы чек арадан ары өтүп кеткенден кийин табылышы кыйын болуп жатат го? Жакшы суроо болду. Бизге бир ай мурун биз ошол Казакстан Республикасынын Жамбыл областы менен чектешкенден кийин Жамбыл областынын ДВДнын начальниги, ДВД полиция ал жакта ошол начальниги Баймурзин Арманбек Хакимбекович өзү келип кеткен. Азыркы күндө 25 августка бизди чакырып атат. Чектешкен Талас областынын, анан Чүй областынын ошо милиция кызматкерлерди ошол жака жолугушка чакырып атат. Бул жак менен сүйлөшүүлөр байма-бай жүрүп турат. Баягы эки өлкө болгондон кийин кагаз түрүндө көп убакыт созулуп кетет экен. Биздин кагазтардын баары бул жака баягы расмий түрдө кеткенден кийин прокуратура органдар через ошо прокуратура органдар аркылуу кетиш керек болчу. Азыр биз мындай кагаз жетелекте өзүбүз телефон аркылуу байланышып эле ошол жардам сурап, ошол кызматкерлерин бөлүп берип, мындай натыйжалуу биргелешип иштерди кылып атабыз да. Жардам берилип атат, жардам берилген жокто айта албайбыз, берилип атат. Ошол жерде
чектеш райондордун начальниктерине, жетекчилерине ошол иш алып бараткандарга түздөн түз ошол ТВдын начальниги өзүнүн указаниясын берип иштерди алып барышат. Сиздер тарабынан баягы иштер жүргөнү менен ошол жергиликтүү жашоочулардын кайдыгерлиги, мындай бир өз малдарына мындай бир кайдыгер мамилеси мындай токтобой койду да. Анан ушу жергиликтүү коомчулук менен бирге өзүңүздөрдүн баягы жергиликтүү бөлүмдөр, ички иштер бөлүмдөрү менен биргеликте иш чаралар барбы? Айрыкча ушул баягы мал жайлоого чыгаардын алдындагы мындай бир түшүндүрүү, кескин мындай бир чечкиндүү чаралар. Жогоруда айтып кеттим, ошо жаз алды менен жергиликтүү бийлик менен ошо биз чогуу иштерди алып барганбыз. Былтыркыга салыштырмалуу быйыл Азайды. мал ошол өтүп кетиши кескин азайбаса дагы бир жарым жартылай азайды. Былтыр бул убакта бир 4 факт катталган болсо, быйыл 2 факт катталып атат. Саны былтыр Манас районунан 35 бодо мал өтүп кеткен, Кара Бурадан өтүп кеткен болчу. Саны боюнча азыркы күндө эгер быйылкы катталгандар менен саны боюнча кичине азыраак экен. Баягы ортодогу разницасы, бирок факт боюнча 2 эсеге азайды да. Максат Талайбекович, биз баягы жол кырсыктарынын көбөйүшүн айрыкча ошол айдоочуларга, айдоочулардын күнөөсүнөн деп, дээрлик айдоочулардын күнөөсүнөн деп келебиз. Бүгүнкү күндө ошо айдоочулардын жоопкерчилигин арттыруу боюнча дагы тиешелүү чаралар күчөтүлүп жатат. Ал ошо айрыкча жол кырсыктарынын баягы анализ жүргүздүңүздөр да, ошо жол кырсыктарынын негизги себептери азыркы тапта кандай болуп жатат? Азыркы биз Талас областы боюнча бизде 11 автошкола бар. 11 автошколанын ичинде 20 февралдан баштап бизге лицензия деп бизге берилген. Ошол азыр окуучу автошколалардын бардыгына 3 автошколага азыр 17.500 сом, 17.000 сомдон штраф салынды. Бир автошкона 3 айга токтотулуп турат азыр. Окуу жайлар бардыгы текшерилген, бүт баары көргөзүлүп, 17.000 сомдон 23.000 сомго чейин штраф салынып, көзөмөлгө алынып турат. Мардис Суропбекович, ушул көзөмөлгө алып жатабыз, тиешелүү айыппулдарды салып жатабыз деп атасыздар. Анда чындыгында эле ушул айдоочулук күбөлүктү алуудагы мындай бир кемчиликтер бар болсо керек. Жакшы суроо болду, рахмат, жакшы суроо болду. Бул жерде быйылдан баштап, 2022 жылдан баштап УНА мекемеси Ички иштер министрлигине өткөрүлүп берилди. Жакшы билесиздер, өткөндө биздин министрибиз маалымат жыйында маалымат берип өттү. Дээрлик айдоочулук күбөлүккө тапшырган айдоочулардын күбөлүк алабыз деген талапкерлерден болгону 27% гана ошол экзамен тапшырып, ийгиликтүү ошол күбөлүктөрдү алышты. Талас областынын статистикасын эгер токтоло кете турган болсок, 7 айдын статистикасын кече эле алдым. Биздин областта айдоочулук күбөлүк алгандардын, ошо өздөрүнүн күчү менен тапшырып алгандардын саны 16% түзүп атат. 16,5% ошондой түзүп кече эле эсептеп чыгарганбыз. Бул дагы биринчи баягы жол кырсыктарын 1 жылга чейинки айдагандар жасаган ошо талданып чыккан да. Ошол себептен ошо айдоочулук күбөлүктү алуу жагын көзөмөлгө катуу алганбыз. Анан экинчи дагы азыр тапшырмалар берилип, иштер алып барылып атат. Бул жарандар мурун кылмыш жообуна тартылып, анан кийин сот тарабынан чечим чыгып, психикалык жактан дарылансын деген чечим чыгып туруп, ошол жазасын өтөп келип, бирок кандайдыр бир себептер менен айдоочулук күбөлүк алып алган жарандар да чыгып атат. Ошол жарандарды да аз текшерип, ошо айдоочулук күбөлүктөрүнөн алып, ошо решение кылып боюнча иштер жүрүп атат азыркы күндө. Ошол эле мезгилде ошол биздин ошол жол кыймылын көзөмөлдөөчү кызматкерлерге да айрым учурда баягы өзүңүз социалдык тармактардан көрүп жатсаңыз керек, мындай бир нааразычылыктар, же болбосо аларды күнөөгө алган адамдардын пикирлери да жарыяланып кетип атат да. Анан ушул жагдайдан алганда биздин өзүбүздүн ошол курам, жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоодогу кызматкерлердин мындай бир жоопкерчилиги, же болбосо баягы өздөрүнүн ишмердүүлүгүн так аткаруудагы орун алган көйгөйлөрү, кемчиликтер жокпу?
кызматкерлер боюнча ар бир кеңешмеде талаптар коюлуп атат. Ошо кызматтык тартипти сактоо боюнча, мыйзамдуулукту сактоо боюнча эл менен иш алып барууда баягы өздөрүнүн мыйзамга дал келбеген иштерди кылбоо боюнча күндө ал кеңешмелерде талаптар коюлуп, протокол тапшырмалар берилип жатат. Бирок эми болбой койбойт, болуп калат. Ал кызматкерлерге убагында ошо тартиптик чара көрүлүп, эгер мыйзам бузуучулук болсо жоопкерчиликке тартуу боюнча дагы чаралар көрүлөт. Күчүндө министрибиз жылдын башынан эле, министр болгондон бери айтып келатат, ичинен тазалану деп. Баягы талапка жооп бере албаган кызматкерлер, өздөрүнүн мыйзам чегинде иштей албаган кызматкерлер биздин арабызда иштебеш керек деген талаптар коюлган. Биз азыркы күндө ички иштер министрлиги элге сервистик тейлөө боюнча дагы иштерди алып баратабыз. Ошо биз эл менен жакын болуш керек, эл менен тыгыз иштеш керек, элдин көйгөйүн чечип билишибиз керек деген талаптар коюлган. Ушул эле жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоодогу мүмкүнчүлүктөрүңүздөр жетиштүүбү, Максат Талайбекович? Бизде азыр айтып кете турган болсок, бардыгы жетиштүү. Мурун жетишсиз болчу, азыр бардыгы министрлик тараптан бизге автоунаалардын бардыгы берилген. Радар өлчөмдөр жана катылдамдык айдаган өлчөмдөрдүн радарлардын баарын берилген. Бардыгы жетиштүү, талапка ылайыктуу баары жетишет. Кызматкерлерчи? Кызматкерлер да жетиштүү. Биз бул жерденчи баягы кылмыштуулукка каршы күрөшүүдө биз ошол айрыкча эле ошо ички иштер органдарынын кызматкерлерине же болбосо ошол эле милиция кызматкерлерине эле мындай бир күнөөнү артканга даярбыз да. Анан ошол эле учурда сиздердин ишмердүүлүккө мындай кошумча көмөк көрсөткөн же болбосо ошо жергиликтүү жанагы коомдук уюмдар болобу, коомдук кабылдамаңыздар дагы биргелешкен жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, жергиликтүү рай администрациялары, айыл өкмөттөрү биргелешкен аракеттериңиздер барбы? Ошо сиздерге тыгыз мындай бир колдоо көрсөтүп биргелешип иш алып барбы? Бар. Азыркы күндө айыл өкмөттөргө ошол ар бир айылга видео көзөмөл орнотуу боюнча да талаптар коюлган болчу. Ошо видео көзөмөлдөрдү орнотсо да бул кылмыштардын ошол да право нарушениянын көп мындай болбошуна көмөк көргөзөт деп ойлойбуз. Ачылышына дагы жакшы көмөк көргөзөт да, кылмыштар болуп кеткен кылмыштардын ачылышына. Анан азыркы күндө эле мынакей мэрия, город Талаш шаардын мэриясы менен биргеликте базардын тегерегинде стихийный торговля деп коет, жана айылдан өздөрүнүн өндүргөндөрүн көчөгө алып чыгып сатып аткандар боюнча иштер жүргүзүп, тартипке келтирүү боюнча кодекс право нарушенияда ошо айыл өкмөттөрүнө, ошо жергиликтүү бийликтерге дагы бир нече беренелер боюнча, чара көрүү боюнча укуктар берилген болчу. Ошо укуктарды аткарууда дагы ошо милиция кызматкерлеринин биргеликте иштерди алып баратабыз. Анан жана жогоруда айтып кетпедимби, жаза алды менен баягы мағлұматтардын алдын алуу боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзгөндө жергиликтүү бийликтер менен чогуу иштерди алып барып, чогуу элдерге түшүндүрүү иштерин жүргүзгөнбүз. Максат Талайбекович, бүгүнкү күндө ошол өзүбүз деле күбө болуп жүрөбүз, айрыкча Талаш шаарында ошол жол жээктеринде кас катары токтотулган машиналарда автоунаалар өтө көйгөй жаратат. Бул баягы өздөрүнө эле эмес, ошо жолдо жүрүүчүлөр, жүргүнчүлөргө деле, жергиликтүү жашоочуларга да өтө көйгөй да. Айрыкча ошо Талаш шаарынын борбордук аймагында. Бул боюнча таптакыр мындай бир жөнгө сала албай койдук да ушул жагдайды. Ушул проблема мындай шаар жетекчилиги дагы, сиздердин башкармалык тарабынан дагы ушул айрыкча борбордук базардын айлана тегереги мындай бир кас катар тизилген автоунаалардан арылбас болдук да. Бул жагдайда чаралар мындай бир күчөтүлсө жакшы болот эле дешет да шаардыктар. Сиз туура маселе көтөрдүңүз. Ошол ал айтып кете турган болсок, бизде Талаш шаарында айтып кете турган базар бизде тыгыны аябай неме көп, базарга ылайыксыз бул жерге бизгечи. Анан базарда элдер баягы сырттан келген, айылдан келген элдер келип туруп эле бир 5 мүнөткө посадка высадка кылып туруп 5 мүнөткө келип отурушат да, машинаны коюп коюшат дагы. Ошодон көйгөй жаралып атат да. Бул жерде бизде мисалы стоянка жок болуп атат да, машинаны коюп кеткен стоянка жок. Жолдун жээктери таар биздечи. Ошого байланыштуу биз айылдан азыр мына көзүңүздөргө байланыштуу мектептер башталды, ошо мектеп окуучуларынын мектеп башталат жакында. Айылдагы ата энелердин баардыгы балдарын кийинтебиз алып келип коеюн десе парковка жок, стоянка жок, ошону каалагандай кылып өздөрүнүн жээктерин коюп кетишет. А бирок балдар айланып иштешип атат бул жерге. Бар мобильный группа бул жерде бар.
гаилер турат бул жерде постоянно. Өзүңүз билесиз, жол кырсыктары айрыкча ушул алыскы трассаларда, ошол эле Талас Бишкек жолунда, же болбосо өтмөк ашууларында ушундай көбүрөөк катталат да. Анан ушул жагдайдан алганда мындай бир ошо алыскы каттамдарга жүрүүчүлөр арасында мындай түшүндүрүү иш-чаралары же көзөмөл барбы? Бул туура айтып кеттиңиз, бул неме боюнча биз постоянно көзөмөлдү алып турабыз. 2-5 күндөрү вокзал, базар, вокзалдардын бардыгына барып түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Кандай машиналар болсо дагы өздөрүнө туура келген кишилерди салып, мисалы 7 орундуу болсо 7 кишили салыш керек, 5 орундуу болсо 5 киши салыш керек деп биз күнүгө 2-5 күндөрүн көзөмөлгө алып турабыз бул боюнча. Марлис Турапбекович, жогоруда да белгилеп кеттиңиз, бүгүнкү күндө ошол алдамчылык боюнча азыр эми өнүккөн замандын өнүккөн шартында мындай бир жарандарыбызды, айрыкча карапайым калкыбызды эң жөнөкөй жол менен алдап баягы капчыгына өтө чоң бир зыян келтирген учурлар катталып атат да. Бул жагдайдан алганда сиздердин кызматкерлердин иш алып баруусу кандай болуп жатат? Туура маселе болду. Туура суроо. Ушул жерден учурдан пайдаланып дагы мен телекөрүүчүлөргө кайрылып кетелим. Азыркы күндө алдамчылыктардын дагы замандын өзгөрүшүнө байланыштуу, технологиянын өсүшүнө байланыштуу дагы ар кандай жаңы кылмыштар чыгып атат. Бир түрү кылмыштын, алдамчылыктын ичинен дагы бул бир түрү, бул жана акча которгон карточканы азыр көргөзүп коеюн. Лалафо деген бизде кызмат бар. Интернет блоктарынан чыгып, бир кандайдыр бир буюмду сата турган болсо, ошого чыгарып коет да, ошол жерден кардарлар кайрылат ошол сатуучуга. Кайрылган учурда ошо алдамчылар мен болду, сиздин товарыңыз мага жакты, ошону алам, мен сизге задаток берип коеюн, мен өзүм башка жакта элем, 1-2 күндөн кийин барып алып кетем. Бир карточкаңызды көргөзүп жиберип койбойсузбу? Ошол жака мен тыйын которуп коеюн дейт дагы. Бул, например, карточканын 2 тарабы бар. Биринчи тарабында 14-16 цифрадан сан бар, ошону эле көргөзсө ошого которот. Карточканын арткы тарабында дагы бул 3 цифра бар, 3 цифраны көргөзбөй эле коеюн. Ошо 3 цифраны эч бир себеп менен көргөзбөш керек да. Эгер ошо 3 цифраны көргөзүп тиги маалым болуп калган болсо, ошол карточкада болгон тыйын акчанын баарын чыгарып алганга алардын мүмкүнчүлүгү түзүлүп калып атат. Ушул биринчи, ушул экинчи алдамчылыктын бир багыты дагы бул сиздердин ошол чалып, сиздин жакын тууганыңыз бир жаранды сүзүп алды, тезинен бүтүрүш керек, акча салыңыз, мынча акча керек болуп атат деп, ошо алдап жарандар баягы шоковый состояние болуп калабы же кандай, тиги чалып текшербестен эле барып бир суммада акчаны которуп жүргөн учурлар катталып атат. Ушул боюнча дагы бир алдын алып сиздердин ушу жергиликтүү телевидение аркылуу кайрылат элем жарандарга. Ушундай чалуулар болуп калса, биринчиден ошо өзүңүздөрдүн тууганыңызга чалып, действительно ошондой болду, болгон жокпу деп тактап алып туруп, анан кийин иш кылсаңыздар демекмин. Экинчиден, ошондой учурлар болгондо, биринчиден ошо милиция кызматкерлерине биздин 102-ге чалып, ошондой случай катталган жокпу тактап алып туруп, анан кийин иш алып барсаңыздар деген. Эгер кандайдыр бир себептерден ошол тууганын телефону өчүк болуп атса. Мындан сырткары бүгүнкү күндө ошол алдамчылык, баягы өзүңүз билесиз, өткөн жылдары ушу Талас областында баягы финансылык пирамида деп абдан көп чуулгандуу окуялар, фактылар катталды эле да. Анан бул жылы мындай көрүнүштөр жокпу? Бул жылы мындай көрүнүштөр область боюнча азыркы күндө бир учур текшерилип атат, бирок мыйзамдын баягы талаптарына ылайык ошол кылмыш курамы толук такталып элек. Эгер кылмыш курамы толук такталса, аны только ошондо иш козгойбуз. Бирок азыр текшерүү жүрүп атат. Биз жылдын башынан баштап ошол министрлик тарабынан дагы талаптар коюлган, жана строительный корпоратив, анан баягы акча салып кайра аласыңар деген боюнча иштерди, алдын алуу иштерди күчөткүлө деген, ошол боюнча иштерди алып бардык. Бир нече жарнамалардан
Талас областында жарнамаларды текшерип, ошол жарнамаларды жиберген кишилерди, жарнамаларды орноткон кишилерди алып келип түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, жарнамаларын алдырып, мыйзам чегинде иш алып барууну түшүндүрүп, алдын алуу иштерин жүргүздүк. Бүгүнкү күндө мындай көп жарандарды алдоочу финансовый пирамида или строительный кооперативдер Талас областында катталган жок азыр. Өзүңүз деле көрүп билип атасыздар, ошол коомчулукта, айрыкча ошо социалдык тармактарда жана өз алдынча мындай бир ок атуучу куралдарды колдонуу боюнча мындай коомчулуктун тынчын алган көрүнүштөрү катталып калып атат да. Анан бул жагдайдан алганда ошо мыйзамсыз курал колдонуу боюнча, мыйзамсыз куралды алып жүрүү боюнча дагы мындай ага каршы аракеттериңиздер, иш чараларыңыздар, мындай алдын алуу, маалыматтык түшүндүрүү иш чаралары барбы? Сурооңузга жооп берейин, рахмат. Могул жылдын башынан Талас областында ошол курал боюнча дагы куралды колдонуу, туура эмес колдонуу боюнча бир учур катталып, азыркы күндө иштер алып барылып атат. Анан жакын арада дагы ошол жаш өспүрүм куралды туура эмес колдонгондон Манас районунан бир жаш өспүрүмдү атып, оор тогуз бир кесепеттерге учурап кетти. Биз байма-бай интернет блогтарына чыгып, өзүбүз бизде атайын рейдтик иш чараларыбыз бар, Арсенал деген, ошол куралдарды алуу боюнча. Ошол рейдтердин негизинде Талас облусу боюнча бүгүнкү күндө 73 курал алганбыз. Анын ичинен 8 сайлуу курал, калганы гладкоствольный ошондой курал. Ошонун ичинен 73 алган куралдардын ичинен 61 бул өз ыктыяры менен тапшырган жарандар, 12си болсо биз өзүбүз барып ошол мыйзам сакталып турган жерден алган куралдар. Куралдар боюнча да азыркы күндө өкмөттүн 290 токтому чыккан 31 майдан. Бул жерде куралды алуу боюнча азыр кичине орлоштуруп, республика аймагында курал колдонуу менен болгон учурларды эсепке алып, ошол кичине орлоштуруп койду. Азыркы күндө эгер жаран курал алам десе, ал сертификат алып келиши, ошол куралды колдонууну, алып жүрүүнү окуду деген сертификат болмойча азыр курал берилбей калды. Бул четтен дагы жарандар ошо кайрылып кетет элем, эгер курал мыйзам сакталып аткан куралыңыздар бар болсо, же талапка ылайык сакталып аткан куралдар бар болсо, ошону баягы орду тогуз бир кесепет учурлар болуп кете электе, ошол жериндеги ошо ички иштер органдарына тапшырып койсо, бир мындай орду тогуз бир кесепеттен алыстайт деп ойлойт элем. Орустар айткан го, год и швабра стреляйт деп. Анан бул курал болгондон кийин жаш балдар бар. Бир күнү бир кол жеткен жерде тура турган болсо, бир кокустуктан орду кесепеттер болуп кетпешин алдын алуу боюнча. Максат Талайбекович, ошо айрыкча жол кырсыктарын алдын алууда өзүңүз билесиз, азыр автоунаалардын саны абдан көбөйдү да, анан ошол жол чырактар зарыл болгон, ошо Талас шаарында болобу же биздин ошол трассаларда болобу, эл аралык мындай барбы, ушундай муктаждык айрыкча ошо жол белгилерин орнотуу боюнча? Азыр өзүңүз туура айтып кеттиңиз, азыр 20 августтан баштап бизде жол чырактардын бардыгы, эл аралык жолдордун бардыгында азыр күйүп турат. Жол белгилерин дагы 20 августтан баштап бүт бардыгы, бир жылда 2 жол бизде обследование болуп турат областта. Ошонун негизинде 20 августтан баштап бүт жол чырактары дагы, жол белгилери дагы илинип, ордорду менен бүт баары коюлуп атат азыр. Жаңыртылып ушу коюлуп атат Талас областы боюнча. Сөзүбүздүн соңунда айрыкча ошол жол кырсыктарын алдын алуу боюнча биздин телекөрүүчүлөргө айта турган сөзүңүз болсо? Биз эми алдын ала айтып кете турган болсок, айдоочулардан бир гана суранып кете турган нерсебиз ошол ылдамдыкты азайтып айдаса тилейт элек. Ушу айылдын ичине киргенде мас айдоочулар азыр жулуш башталды, уже уборка башталды. Ушу уборканын негизинде айдоочулардан бир нерсени суранып кете элек, ушу кишилерди азыр прицепке салып алып, жана машинанын прицебине салып алып, чиркешип алып, ошо менен көп жолок алып чыгышып атат да. Ошо элден бир гана суранып кете элек, ошону бир спринтерлерге, жеңил машиналарга салып алып барса деп тилейт элек да. Ошол жулуктан ошол быйыл Бакаатадан ушундай нерсе катталды да. Боотерек айылынан 3 жаш жетелик жаран ошо прицеп немеси чиркегичи үзүлүп кетип, ошол 3 жаран больницага келип кайрылды да. Жабыркады, денесин ар кандай жаракат алышты. Ошо элдерден бир гана суранып кете элек, ошондой автоунааларга салбай,
түшүм жыйноо учурунда. түшүм жыйноо учурунда ошондо спринтерлерге салып, бир автобустарга ошо Коопсуздук талапка жооп бере турган немелерге салып берсе деп тилейт элек да, элдерден суранып кейт элек. Сөзүнүн соңунда Марлис Сурапбекович, жалпы эле ушу кылмыштуулукту алдын алуу, анын ичинде өзүңүз жогоруда белгилеп кеткен мындай бир жергиликтүү жашоочулардын жашоо шартына мындай зыянын тийгизе турган жагдайды кантип биргелешип алдын алуу чаралары жөнүндө биздин телекөрүүчүлөргө айта турган сөзүңүз болсо. Кылмыштуулук урлуктар боюнча элдин көйгөйү бул эми жарандардын өздөрүнүн мүлкүнө кайдыгер мамилеси көбүнчө ошол. Кайдыгер болбосо мал жандыктарын убагында эгер талаага жая турган болсо бир убагы менен көзөмөлдөп кечкисин болсо ошо коргоо жайларын бекитип сактаса деп айтып кетмек мүмкүн. Дагы бир учурдан пайдаланып кайрылып кетейин. Азыркы күндө ошол фасоль чогултуу башталды. Биздин Талас областы фасоль өндүрүү менен дагы айырмаланат. Ошо фасолдордун былтыркы жылы сентябрь айында 4 факт катталган. Ошол фасолдордун баягы жайы менен жазы менен мээнет кылып тапкан өздөрүнүн кирешесин, түшүмүн ошо бир күндө же бир түндө ошо алдырып койбосун деген ниетте ошо чаап чогултуп келгенден кийин ошо кампаларга бекитип койсо, баягы көчөгө каптап таштап коюп же эшигин алып таштап коюп учурлардан 4 учур тең былтыр ошол каптап эле ошо эшигин алып таштап койгон кесепетинен болгон. Ошону алдын алып кайдыгер карабасы өздөрүнүн мүлкүнө. Анан дагы бир айта кетчү нерсе, жол кырсыктарын алдын алуу боюнча дагы былтыр күз мезгилинде Талас областы боюнча ушу азыркы күндө жайыттан малдар түшө баштайт да. Ошо малдарды айдоодо анан кечкисин ошо малдарды талаага кое берип койду да биздин жарандар. Өздөрүнүн ойлоп, малды ойлобосо да ошо башка жарандардын ден соолугун, өмүрүн ойлосо, малдардын кечкисин ошо өздөрүнүн короосуна камашса, анткени былтыркы жылы октябрь айында, сентябрь айында ошо мал жандык менен катышкан жолуна кырсыктары өсүп кеткен. Ошонун кесепетинен биз жергиликтүү бийликтер менен да канча жолу чыгып түшүндүрүштөн жүргүзгөнбүз. Дагы бир учурдан пайдаланып айтып кетет элем, ошо кечкисин малдарын ошо бош кое бергенден алыс болсо жарандар өздөрүнүн короо жайына бекитип, анан жарык киргенде ошо кое берсе деген өтүнүч бар эле. Рахмат, ишиңиздерге ийгилик каалайлы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушу менен актуалдуу маек көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышын аяктадык. Бүгүн биз Талас областында кылмыштуулукка каршы күрөшүү, жол кырсыктарын алдын алуу боюнча маалымат алдык. Бүгүн бизден суроолорубузга Талас областык ички иштер башкармалыгынын начальниги Асанов Марлис Сурапбекович, ошондой эле Талас областык жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн начальниги Барпиев Максат Талайбекович жооп берди. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнгө чейин аман болуңуздар.